Қазақстан элдик дарыгерлер коомунун мүчөсү жана Қазақстан элдик дарыгерлер коомунун ардактуу мүчөсү элдик шпагер Карова Өмүгүлсүн эже 8 жылдан бери түрдүү ооруларды дарылап келет. Химиялык дары-дармектерди колдонбой туруп, табигый өсүмдүктөрдүн жардамы жана укалоо жолу менен жүрөк, кан тамыр, баш ооруларынан тартып, сөөк муун ооруларына чейин көптөгөн дарттарга дава таап келүүдө. Өз ишинде ал электр тогу менен иштөөчү аппараттарды да колдонот. Бұл аппарат негізі былтыр мен ошол илимди өркүндөтүү боюнча Кытайга барып келгенмин. Ошол Кытайдан алып келдим аппаратты. Бул аппараттын эң жакшы сапаты, мен дары-дармексиз ошол аппарат менен лечение кылам да. Дары-дармек колдонбойбуз. Бул аппараттын көмөгү аябай жакшы экен. Мына медицина физлечениясынын артыкчылыгы мында 5 реакция бар экен. Биринчиси баягы игла терапиясы ичинде экен, массажы бар ичинде, кысылган кан тамырларды расширение кылып калпына келтирет экен. Одан сырткары жанагы ооруган жерди өзү издеп табат экен да. Анан дагы бир артыкчылыгы жагы адамдын организмге керектүү минералдарды кошуп киргизет экен. Бул аппараттын жардамы менен мисалы үчүн айрыкча мына инсульттарга аябай көмөгү жакшы экен. Ошо төшөккө салып көтөрүп келип аткан инсульттар 7 жыл, 8 жыл жайында жаткандар мына 33 күндө, бирөөсү 8 жыл жаткан ага 56 күндө басып чыгып кетти да. Көмөгү аябай жакшы экен. Айрыкча баягы уктаган нервтерди калпына келтирип эмелет экен да. Ошол дары-дармектин ордуна ошол аппаратты иштетем. Дарты жеңилдеп ден соолугу калыбына келген ар бир адам Өмүгүлсүн эжеге алкыш айтып кетишет. Андайлардын саны жүздөп саналат. Биз барган учурда Өмүгүлсүн эженин колунда дарыланып жаткандардын сөздөрүн угуп көрсөк. Мисалы 2008-жылы мини инфаркт деп жаткырышкан. Ушул эле айдын 15 февралында дагы инфаркт деп Кызылкая шаарындагы эмеде реанимацияда 6 күн жаттым, кийин бер жакта жатып анан чыктым. Чыккандан кийин үйдө дагы кечинде 9 дары ичем, эртең менен 8 ичем. Бирок дары иче беришем, өзүңө зыяндыгын билет экенсиң да. Анан ойлонуп жатып мен айттым, бул дары иче берсем мен кайерге барам? Уже 3-чү инфаркт болсом жок болуп каламбы деген ойлор келип, түшкүндүккө түшүп мындай өзүмдө мындай алга жылуу жоголду да. Угуп элдерден мактап эме кылып, жездем келип жатты, анын эффекти жакшы болду. Мен дагы биринчи келгендечи кана көрөйүнчү деп келдим, энди кимге сүйлөшөт келди. Көрүп туруп айтты, эже доктурларга көрүнгөнсүзбү деди. Дедим. Сиз токтоп туруң деди. Мен айтамын, өзүңүз салыштырың деди. Ушу айтып атканда чындап эле мен айтам да, бул эмне бала кылып айтып атат? Тууру чыгып атат-го, бер жок эле дедим. Анан мына жерим ачышып калган да. Ал дары көптү. Анан айтты, ушул дарыны деди, көп ичип, күчтүү дарыларды ичкениңизден жигарыңыз ишиптир деди да. Жүрөгүм буяктагы ушу талитеде, оритеде, мен буягым ачышып атат деп айтып калгам. Мана азыр олор жок. Жакшы эффект берип атат да. Энди чын элдер ишенип келсин, шыпа таап келсин. Ушул иштери алга жылып, дагы көбөйүп, көп адамдарга биздей жардам берип жүрө берсин. Бардыгы сүйүнүп мына сүмөлөктөрдү кылып, мен көрүп тургандар ишенбесе керек, бул үйдө эле жатат эде, мынтип кантип турат деп. Бирок ишенгиле бардыгыңарчы, чын. Мен ишиге илгери болсун. Мен аяк ооругуман Нока районундан келдим. Келип аягымда жомон ооруду. Келдим, доктурга болсам, bir 6-7 sisteme koyadı, времени yaxşı oladı, yani ağrıydı da. Ahirinde gazetede okup bu ayaldı eşitip geldim. Tomurum uşatır, ben aytmadım, özü bildi ağrığımı. O ayağımızda orucayken davleyin ez olmaz, bu oynap durarken deyip toşunu ayt verdi. Rahmat. Ama bir yeri yaxşı ki, doğru içmezden işini kıldırırken de. O şehri adam koyda. Doğru, sapsın doğru bilmeydi eken. Tölke aparatından masaj, iğne sayış, her numaralarından özü Allah'a sığınıp kılır eken. Özü paralej olu ağrıdım. Şimdi doktorga bolsam ayda kılıp sisteme koyup maşına kılıp gitaradi yani ağrı uğradı 10 günden keyin. Ahırda şu ayalga kelip dişine bana sevapını toptum. Rahmat şunga.
Көптөн бери ооруларына даба таппай кыйналып жүрүп, алыскы жана жакынкы район шаарларынан Ошко келип, дал ушул элдик дарыгердин колунан даба тапкандарын айтып, кубанычтарын жашырышпайт. Бул кичинекей кыз тубаса оорудан жабыркап келип, даба табууда. Мындан сырткары шишик оорулары, ички органдарда таш пайда болуп келгендер да бар. Мен оорум онкологический оору өзү. 2010-жылы Бишкекте операция болгонмун. Андан кийин аялым мени жана сүйлөп өттү, Саттарова Айниса деген. Аны алып келдим эле. Мен да көрүнсөм, ошол мына дайым 6 айда текшерип турам. Өттө таш, бөйрөгүңүздө таш келгенден, бул жерде мына Умгулсен карындашым кармап туруп тамырды, сизде ушундай ооруларыңыз бар экен. Начинающий аденома деп коет, бул дагы онкология ооруга кирет. Анда айтып бергенден кийин мен ойлонуп туруп, лучше дедим, дарыланам дедим. Аялым экөөбүз жатып мына бүгүн 16 күн болду дарыланганыма. Натыйжасы жакшы, бар жок көңүлдөгүдөй. Айнысы азыркы жаштарда, жаш муун, жаш балдарда детский церебральный паралич деген оору бар. Али тубаса оору алар. Ошондон бул жерде бир кызыбыз бар. Мына жерде турат. Биз келгенде башын көтөрө албайт эле ал кыз. Көзү эки жака кеткен эле. Мына азыр 15 күндүн ичинде башын өзү көтөрүп, мына экинчи этажга өзү чыгып түшүп калды. Бул деген нерсе эмне? Көз ордуна келди, көрүп, баракка түшүнөт. Бул деген эмне? Ошо кызга берген эффект уже. Ушунчалык эффект күчтүү болуп атат ооруларга. Көрүп туруп өзүң мындай таң каласың да. Бул макташ эмес, башка эмес. Бул практически биз көрүп турганыбыз өзүбүздүн эле. 3 жылдан бeri балам ооруйт. Ар жактарга врачтарга көрүндүк. Чын айтканда азыр ооруп жаткандан эмнеге муктаж болсо, эмнени күтүп аткан болсо, ошонун баарына бардык да. Мына бүгүнкү күнгө чейин дагы издеп жүрөбүз. Анан кече 2 күн мурун бир тааныш эжелер, бул жерде бир эже бар, ошол эже биз экөөбүз дагы бир жака бир больницага барганда кошо барган эле. Ошо балаң кандай болуп калды дегенде ушундай дагы эле жакшы болбой атат десем, ушул жердин адресин берди да. Анан келдик. Балам азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул бала 2 жыл мурун жап жакшына ойноп жүргөн бала 6 жашар болгондо өзүнөн өзү эле тапандан жанында отуруп эле баспай анан арыктап кетти. Анан кээ бир жанагыда мен жанында алсак таасир бербеди. Мына быйыл Кудай буйрса 3 жыл кетти. 1 жыл толук баспады, көтөрүп жүрдүм. Азыр эми 2 күн кече келдик, баштактын лечениясын угуп, азыр кече келип бул эжеге көрсөттүк. Тамырын кармап диагнозду койду. Врачтар койгон диагнозго дагы жакын. Андан тышкары канында вирус бар деп жандалып айтты. Андан тышкары дагы нервтик оорусу бар деп действительно болсо керек. Себептен 4 оорунун жанасын айтты да. Себеп дегенде ошого каршы азыр мына лечение кылыш үчүн кечеден бери ушундай жүрөбүз. Кечинде бул жерде өзүгө жак кандайдыр аз-маз болсо да кечинде биринчи күндө деле таасирин алды да. Жакшы бүгүн өзү ушул жерге келип жатат. Болбосо 3 жылдан бери биз врачтарга катыш бардык. Жанагы эми ачык эми жашын көз ачын көз ачык болдосо чейин бардык да. Мындай айтканда. Эми шипай издеп атабыз, Кудайдын жараткан бендесибиз. Эми ошо жанды алтабыз. Эми Кудай буйрса азыр бул жерге келгенден кийин ушунча элди көрүп, жакшы болгонун көрүп атабыз. Элдик шпагердин өзгөчө дарылоо ыкмасынан кийин дартына даба тапкан энелер жакшы каалоо тилектерин айтышып, Өмүгүлсүн эженин демилгеси менен сүмөлөк кайнатышып, жергебизде тынчтык, элибизде амандык болсун деген каалоолорун айтышты. Шунча адамдар келип шипа таап атат. Ошонун баанасында мына сүмөлөк кылып атабыз, Алланын жолуга деп. Кудайым ушул жерге канча бут кирсе, ошончо кут кирсин сиңдиме. Бактылуу болсун, балдарынын урматын, кызынын кызматын көрсүн. Ошол жолдошуң менен кошо барып, кошо карыгыла. Мына ушу канча адамга шипасы берсеңер, ушулардын баары жакшылыкка болсун. Ушул ачкан офисиң өзүңө насип кылсын. Дагы көп адамдар келип, ушул жерден шипа таап кете берсин. Бардык мына ушул жерде отурган шипа таап ооругандар келип отурат. Баарыга ушу жакшылыкты каалайм. Ушул сиңдимдин колунан баарыңар шипа таап, үйүңөргө ойноп күлүп кетиңиздер. Men shu qizimni suratini gazetada ko'rib, biz pensionerlarni gazetamiz Xabar gazetasi. Shuni o'qib qolib, shu mana qish sovuq bo'ldi, mana kunlar jilo bo'lganda endi yetib keldik-da. Keldikda biz bu yerga qizim bilan kirganimizdan keyin bu qizim juda yaxshi kutib oldi. Tug'onlarim keldi, qarindoshlarim keldi deganini o'zi menga bir lecheniya bo'ldi-da. Atrofimizda hamma yaxshi odamlarimiz,
mana o'zbeklarimiz, qirg'izlarimiz birga intimoqlikda shunday yaxshi lecheniyalar olib boryapmiz. Qizimga rahmat. Alloh taolo mana shu qizimni diliga sopdi, shu bandalariga yordam berishlikni. Shu qizim mana buni buyog'ida ham Alloh taolo ishlariga rivoj bersin. Bolalarning baxt saodatini ko'rsin. Yana bizga o'xshagan ko'plagan bemorlarning dardiga shifo berib yuraversin. Bu qizimning qo'li shunday yengil ekan, tomografiyaga tushib kelgan, ana o'ziga tushib kelgan degani yo'q. Shunday diagnozni o'zi qo'yib, o'zi davolayapti. Endi bu ham bir Alloh bergan bir xislat bo'lishi kerak. Alloh buni buyog'i ham bundan-da ko'proq nimalar bersin, madad bersin, ishlariga rivoj bersin. Yaxshi odamlar bu qizimizga yordam bersin. Ден соолугу жабыркап кайрылгандардын алыстан келгендери ушул эле жерде жатып дарыланышса, жакын арадан келгендер келип кетип дарыланышат. Алардын ар бирине өзгөчө маани берип караган Өмүгүлсүн эже Кудай берген өзгөчө касиетин аябай дарылап келет. Ооруларына жараша дарылоо курсу белгиленет. Ашказан оорун, ашказанда гастритти, жараны күйдүрөбүз, аялдардын оорусу, миома, киста, эрозия, воспалительный процесстерди, одан сырткары нерв ооруларын баспай калгандарды, полиартриттерди, туберкулез, анан жаңыдан башталган онкологический ооруларды, рак ооруларына атайын биз өзүбүз дары жасайбыз. Ошонун жардамы менен 8 жылдан бери иштеп келебиз. Мен негизи баягы бир курс леченияны 3кө бөлүп жасаймын. Мисалы үчүн Баленбай жылдык өткөн, мисалы үчүн суставка суук өткөндөр, мисалы үчүн 10 күндүк лечения менен асыр этпейт, болбойт. Мисалы үчүн мен 13 күн бир лечения кылсам, 10 күн дем алдырып, кайра 13 күнгө келтиремин. Одан кийин кайрадан дагы 10 күн дем алып, кайра 13 күн келет. Ошол 13 күн алган эмеси бир курс лечения болуп эсептелинет да. Ошол мезгилде толук асыр этет. Мисалы үчүн баягы суставка суук өтүп полиартриттер, например, да, деформация болбогондор болсо, мисалы үчүн 17 күндө толук сагайып, айыгып чыгып кетип атат. Анан мына деформация берип, мына колдору, буттары кыйшайып кеткендерди 3кө бөлүп лечения кылабыз дагы. Ошол 3 курстук леченияда, мисалы үчүн, мына балдак менен баскандар балдагын таштап басып чыгып кетип атат. Мисалы үчүн рак, гепатит, цирроз печендерде тоже срогу аз-маз көбүрөөк болот. Анан нерв менен, жүрөк менен ооругандардын дагы лечениясы аздап көбүрөөк болот. Анан гастрит, дагы мындай женский болезньдер 7 күндүк курс лечения менен дагы айыгып чыгып кетишеттер. Өмүгүлсүн эженин шипагерлик касиетине коңшу Казакстанда жогорку баа берип, Казакстан элдик дааргерлеринин конгрессинде магистр наамына ээ болуп, 2 алтын медаль менен сыйлангандыгын белгилей кетүү керек. Анткени миңдеген адамдардын дартына даба болуу менен эл алкышына арзып келе жаткандыгы элдик дааргердин бул даражага жетиши бекерден эместигин тастыктап турат. 2007 жылы бүткүл дүйнөлүк элдик дааргерлердин конгрессинде, Чимкентте өткөн конгрессте мен катышып, ошол жерде диагноз коюу боюнча биринчи местени алып, алтын медальга татыктуу болуп келгенмин. Негизи эле мен ошол иш тажрыйбам ошо мына эмеде диагноз коюу артыкчылыгы менен киргенмин да китепке. Мисалы үчүн мен диагноз койсом, ошол диагнозду УЗИде компьютерде чыга берет. Мен өзүмдүн койгон диагнозума 100% болбосо да 75% гарантия бере алам. Мен эч кандай химикат колдонбоймун. Мына онкологический ооруларга, гепатитке, туберкулезге мен өзүм дары жасаймын. Ошол жасаган дарыны гана беремин. Бул мен жасаган дарынын составында эч кандай химикат жок. Ооба. Негизи экинчи алтын медалымды мен ошол азыр сиздерге айтып отурган өзүбүз жасаган дарынын артынан жеңип алганмын. Адамдын жаны ооруп турса, ага бүткүл дүйнө караңгы дегендей, дартка кабылып, эч нерсеге көңүл чаппай келген бейтаптарга касиеттүү шыпасы менен жарык берген Өмүгүлсүн эже дартынан айыгып жүзүндө жылмаюу пайда болуп, жашоого болгон үмүтү арткан адамдарды көргөн сайын өзү да дем күч алат. Alam
Merimdü zat bol boy bil Allah'tan. Sakla Allah azaptan, bilbey yoldan adışsam. Sakla saptın odundan, gün menem tündü tahtağan, bütalandı saktağan. Dendeşi yoksa gazaplardan. Allah'ım Allah, dünörü yaratkan Allah, çalgısın Allah, saktağın şeytandan Allah. Allah'ım Allah. Yüzündü bendenge burası, canlınsam sen önümdü oğasın. Maktosağa jaraşkan, bol boy sendi aşkan. Jokton bardı al jaratkan, menem tündü tahtağan, bütalandı saktağan. Tendeşi yoksa gazaplardan. Allah'ım Allah, dünörü yaratkan Allah, çalgısı